Мына мекендештер, кардарыбыз ушундай сонун жерден квартира алуу болду. Дом дагы өзү таза, сонун, алдыларында бардыгы гүлдөрдү өстүрүп, аябай сонун кылып жасаптыр. Биякта детский площадка карасаңыздар, садик, мына садик, мектеп бардыгы жакын экен. Двор өзүнчө эле таза, кечинде чыгып айлансаң дагы сонун, прям аябай жакшы. Сиз дагы үйлүү болгуңуз келсе, анда биздин агенттикке келиңиз. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Кезектеги кардарыбыз өздөрүнүн квартирасынын ачкычын азыр тапшырамын. Эгерде сиздер дагы үйлүү боло билем деп жүрсөңүздөр, анда бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кардарларыма азыр сонун суроолорду узата турган болом. Сиздердин оюңуздарда ушундай болобу экен, кандай болот экен деп жүргөн суроолоруңуздарга жооп ала аласыздар. Кандайсыздар? Иштериңиздер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүң? Бүгүн ачкычыңыздарды өзүмдүн колум менен тапшырам. Рахмат. Ак өргөнүздөрдө дайым жакшылыктар болсун. Сделка өткөндөн кийин бир аз убакыт күттүк квартиранын ачкычын беришин. Анан мына бүгүн ушул күнгө насип болгон экен. Ачкычын колуңуздарга алып, өзүңүздөр үйүңүздөрдү көрүп отурасыздар. Биздин агенттикке кайсыл жактан болуп кайрылып калдыңыздар? Дегеле Россияда канча жылдан бери иштейсиздер? Биринчиден саламатсыңарбы мекендештер. Ушул үй алуубуздун себеби аялым көрүп YouTube'дан Самара карындашымдын чыгарган видеолордон ошол себеп болуп калды. Ошол себеп болуп, анан аракет жасадык. Мына буюрса колго тийди үй. Силерге чоң рахмат, Самара карындашым. Үйдү кайсыл жерден алдыңыздар? Москванын кайсыл жеринен? Баасы канчага түштү? Үйдү Москванын Бурилева деген жерден. Электричке менен жакын, 10 мүнөттө. Чертановдо турабыз биз өзүбүз. Суммасы 9.750.000 болду. 9.750.000. Москванын ичинен өзү негизи прописка Москва менен bunday бага үй алышта кыйыныраак. Комнаталары раздельный, балкон аябай сонун. Bunday бага алыш деле кыйын азыркы учурда. Москва прописка менен кыйыныраак. Ушундай сыянак алыш. Комнаталары отдельный, квадрат метри дагы сонун, балкону жанында площадка бардыгы бар. Квартира канчанчы кабатта жайгашкан? 6-чы. 6-чы кабатта. Өзү негизи канча кабаттуу квартира бул? 9. Канча квартира көрдүңүздөр? Ушу 5-чи болуш керек. 5-чи квартира. Ушул квартира көңүлүңүздөргө эмнеси менен туура келди? Квартира тандоо процесси дагы айта кете турган болсом, баягы мекендештерибиз одобрение чыккандан кийин квартира тандап аябай көп убакыт жүрүшөт. Баягы үй алуу келгенде чечим чыгарыш аябай кыйын бекен. Бизге дагы кыйынчылык болду. Үй тандаш дагы кыйын экен. Акыры ушул үйдү тандап, биз чечимге келип, ушул үйдү алайлы, кайта үй кара жерде деп ушул үйдү тандадык. Канча сумма кредит болду и айына канчадан туура келди? Кредит 8 миллион ровно болду. Ровно кредит болду. Айына 131 төлөнөбүз. Кардарларыбыз андай аз сумма төлөшүнө снижение ставка кошуп, снижение ставкага дагы акча төлөндү туугандар. Ушуну сөзсүз сурайсыздар. Эмне үчүн айына төлөм аз болду?
башкалар аз эле сумма алса көбүрөөк болот экен го деген сыяктуу суроолор болушу мүмкүн. Кардарларыбыз башында эле консультацияга келгенде снижение ставканы кошсок болот деп айтканмын. Бирок кээ бир кардарларыбыз ушундай суроого түшүнбөй калат экен да. Снижение ставканы акчаңыздар бар болсо снижение ставканы кошоюн деп кошуп коет экенмин дагы. Бир ушундай ситуация болгон бизде. Андан кийин азыр аябай подробно түшүндүрүп калдык. Снижение ставкага деген мынча акча кетет. Сиздер мынча миллионго үй ала турган болсоңуздар мынча сумма төлөйсүздөр деп. Бирок эми ал снижение ставка дагы 1-июльдан баштап жокко чыгарылды. Ал болбойт уже. Кимде ким жетишип калса уже жетишип калды. Жетише албай калгандар болду, эми андай мүмкүнчүлүк жок болот. Бирок Кудайга шүгүр ставкалар түшүп атат азыркы учурда. Дагы да түшкөнүн аябай каалап күтүп атабыз. Эгер ставкалар түшө турган болсо, сиздердин айына төлөмүңүздөр дагы бир нече суммага азаят. Биздин YouTube каналдан көрүп, биздин мекендештер келип, кайрылып, жумушун аягына чейин чыгарып, мынтип ачкычын алганга чейин кызмат көрсөтөбүз. Биздин агенттик жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Кандай процесс болду? Сиздер менен көп эле убакыт иштештик чындыгында. Ооба. Кайра одобрение алдык, одобрениянын суммасын көбөйттүк, участниктерди кошкон учурларыбыз болду. Бирок сиздер баардык нерсени бир сабыр менен карадыңыздар. Ооба. Аябай сиздерге ыраазычылык билдирем. Кээ бир кардарлар чыдабай кетип, баягы уже айта башташат, неге биздики мындай созулуп атат, неге болбой атат деген сыяктуучу. Бирок сиздер менен 3 айга жакын жүрдүк. Ооба. 3 айга жакын жүрдүк. 3 ай аралыгында сиздерде бир кандайдыр бир ой болгон жокпу? Жок, бизде эч кандай ой болгон жок. Эми илгерки үмүт, сабыр кылып эле эме кылдык. Одобрение чыкты, кичине документтерибиз начар болуп калды. Бирок бар жок жакшы болду. Бирок акырында бар жок жакшы болуп, ийгиликтүү болду. Негизи одобрение алгандан кийин бир аз тезирээк кыймылдашыбыз керек. Эки тараптан тең көз каранды. Себеби баягы одобрение болгондон кийин биздин кардарлар бир аз үй тандоо процессин өзүнүн башка жумуштарына байланыштуу узакыраакка токтотуп коет дагы. Анан баягы бирөөнү күнөөлөбө дейт го жашооңдо. Силер мынтпесеңер силер, бирок бизде эле болушунча биздин иш алып баруубузда үй тандоо процессинде отдельный сотрудниктер иштешет. Юридический проверка ар бирин сиздерди сопровождать эткен үчүн, эгер сиздер жактан эле чечим чыгып, сиздер эле үй тандай турган болсоңуздар, анда эч кандай процессиңиздер бир жерде токтоп калбайт, ток алдыга жылабыз. Биздин үй алам деп жүргөн мекендештерге кандай совет айтат элеңиз? Үй алдыңыз да эми сиз үй алган адам катары эмне деп совет берет элеңиз? Биринчиден силерге чоң рахмат, таазим. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Ким үй алам деп ниет кылган болсо, тартынбастан үй алса болот экен, ойлонбостон. Силердин жардамыңар менен. Биз мына аракет кылдык, мына үйдө алдык, күлүчүнү алдык, бар жок жакшы. Буюрса. Эми буюрса, 3 жылдын төгөрөгүндө кайрып жабабыз, аракет кылабыз ошого. Буюрса, Кудай кааласа. Кудай кааласа. Ниет бар ошондой. Балдарым ушул жерде жумушта барды. Бардык балдарыңыз иштейт. Ушул жерде иштешет. Азыр Россияда болуп аткан ситуацияны бардыгыбыз билип турабыз, көрүп турабыз. Мисалы, туруктуулук бир аз кыйыныраак болуп атат, документ жаатынан дагы, башка жактарынан дагы, регистрация жагынан дагы. Бизге мисалы үй алам деп документтерин тапшырып, анан ушундай ситуацияны көрүп, бир шылтоолорду айткан мекендештерибиз да болду. Албай эле турсакпы, азыр алсак кандай болот деп. Бирок сиздер эч кандай токтоосуз аракетиңиздерди уланттыңыздар. Мисалы, бул нерсе болуп эле келет да. Мен Россияга 2011-жылы келген болсом, ошондон бери деле, ошондо деле текшерүү болчу, ошондо деле ушундай документтериңди тактай албасаң жүрө алчу эмессиң. Эми кыйынчылык болуп эле келет да, анан кийин бирок ошол кыйынчылыкты өзүбүз жеңилдетпесек, бизге эч ким келип биздин жашообузду оңдоп же жеңилдетип бербейт. Бул деген баягы үй алгандан кийин бир топ болсо дагы документ жаатында кыйла өзүңүздөргө келесиздер. Өзүңүздөр дагы ушуну байкайсыздар, себеби туруктуу жерде регистрацияңыздар болот. Өзүңүздөр коркпой жашайсыздар, каалагандай
бала чакаңыздарды, неберелериңиздерди регистрацияга коюп, садик, мектеп, анан кыймылсыз мүлктү билесиздер да. Азыр рынок мындай болуп турганы менен эртең өзгөрүү болуп, ценасы аябай жакшы көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондой жактары дагы бар. Анан сиздерди эч ким бул жакта постоянно кал дебейт. Мисалы, балдарыңыздар деле келечекте калып иштей турган болсо, балдарыңыздар үчүн мындайча айтканда үй баары бир керек болот да. Сиздер эмне деп айтат элеңиз ушул темада? Өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Сиздер государственный иште иштейсиздер, өзүңүздөр билесиздер. Документиңиздердин баардыгы так экенин билем. Таза документтер. Бизге документтерибизди туура алып жүрөбүз. Биз постоянно бизди текшерип турат да. Текшерип турат, ошон үчүн постоянно кайсы документ болсо биринчи очередде документтерибизди тууралашка аракет кылабыз. Канча жыл болду Россияда жүргөнүңүздөргө? Биз 2007-жылы келгенбиз. Ошондон бери ушул жерде иштеп, барып келип, Кыргызстанга барып келип, ушул жерде иштейбиз. Бир жерде келгенден бери жумуш алмаштырбадыңыздар? Биринчи келгенде уборса болуп магазиндерде иштедим. Кыйын болду. Кийин жилищникке кирип уборса болуп, ошондон бери жекте иштейбиз. Ошого үйрөнүп калганбыз. Бир жерде иштейм, консьержкада 15 жылдан бери. 2011 августта ишке киргем, до сих пор ошол жерде иштейбиз. Баары жителер как бизди родственник катары көрөт, туугандардан дагы жакын да бизге. Анан өзүбүздүн коллективдин иштеген директорлорубузга рахмат. Алар да бизди үй алганыбызды эшитип, алар да бизге кубанып, бизди куттукташты. Ошолорго рахмат айтып кетем. Коллективдериме дагы баардыгы рахмат. Силерге дагы рахмат айтабыз. Көптөн көп сенин коллективдериңе баары кандай канчылык болсо биз дагы күттүк. Энди ар нерсенин убакыт сааты келет экен, убакыт саатына караш керек. Андай болду, мындай болду. Эчтең кажаты жок. Кемпир ооруп калды иш арасында. Ооба. Саткан адам дагы сделка болот дегенге жакын. Биздин калды. Келинибиз кете турган болуп, билет алыш керек да. Олар бир апта калып кетти. Ошого биз тезирээк болсун деп ошол кеткиче алып алайык үйдү деп аракет кылдык. Жакшы болду. Бүгүн кубанычыңызда кадимкидей сүйүнүчүңүз сезилип турат. Ооба, чек жок. Чек жок. Ооба, сөз менен айтып жеткириш өтө кыйын. Анан Москвадан үй алыш деле кыйын чындыгында. Баягы мына үй алды, мына ачкычын тапшырып атабыз деп эле баягы немесин көрсөтөбүз. Бирок ошол аралыкта кардар менен иштешүү, кардар менен сүйлөшүү, ошол процесстердин баардыгы дагы оңой эмес. Оңой эмес. Оңой эмес. Баары ошого жараша кыйынчылыктар болот, тоскоолдуктар болот. Процесс, үй тандоо процессин деле азыр айтып өттүм. Чечим чыгарып, ушул үйдү алам деш өтө кыйын. Мен аны чындап адамдардан мындай түшүнөм. Себеби баягы көңүлүңө бир аз чыз деп туура келген үй чыкпаса, мындай эле көрүп алыш кыйын. Сиздерге ушул үй ушундай болуптур да анда. Ооба, бизге жакты. Тем более Варшавка метродон эле электрическага отурсаң 15 минутта келет экенбиз. Ошол жагы бизге жакты. Средний ремонту дагы. Сиздер иштеген жерден алып берели деп үйлөрдү карадык. Бирок а жерден үйлөр чыкпады. А жерден бир комнаталар чыгып атты. Үйлөр кымбат болот. Биз турган жерде кымбат үйлөр. Мен башында эле ойлогом, биз ул суммага алышыбызга көзүм жеткен жок. Анан кайерден болсо ушул балдарга жакын, электричка болсо жакын. Мектеп, садик, бул жерде баардыгы бар. Азыр сыртка чыкканда дагы көрсөтөбүз баардыгын. Ушундай мекендештер, эгерде сиздер дагы үй алууну ойлонуп жүргөн болсоңуздар, кайрылсаңыздар, эң башкысы ниетиңиздер түз болуп, аракетиңиздерге жараша баардыгы болот. Кыйынчылыксыз эч нерсе болбойт. Кыйынчылыкка чыдашыбыз керек. Алдыга койгон максатыбызды ар дайым ошого жетүү үчүн кандай кыйынчылык болбосун аракет кылышыбыз керек.
биз болсо үй алып берүү ишин уландырабыз. Алдыда дагы сиздерге үйлүү болгон кардарларыбыздын мекендештерибиздин ачык ичин тапшырып, сделкаларын өткөрүп аткан, деги эле алып барып аткан жумушубузду сиздерге бөлүшүп, көрсөтүп келебиз. Үй алгандардын ичинен видеого сүйлөп бербейм. Силер деген акчасын алып атасыңар да болду дегендер дагы болот. Же болбосо мен такыр сүйлөгүм келбейт дегендер дагы болот. Ал эми биздин эжекебиз, акебизге окшоп чын көңүлү менен жакшы ушинтип биздин YouTube каналыбызга өз салымдарын кошуп, жакшы отзывдарын айтып, болгону болгондой видеодо деле болгону, мисалы биз келип алып бизди мактап койгула же мынтип койгула дебейбиз. Болгонун эле айтып, ушундай видеолор менен сиздерге бөлүшөбүз. Менин каналыма катталып, жакшы ой пикириңиздерди калтырганды унутпаңыз. Самара карындашым, сага кичинекей Жок, аз да болсо биз көңүлдөн чыгарып карындашым, кичинекей. Жаныбекке дагы сиздер бизди неме кыласыздарбы? жок, биз чын көңүлдөн Мындай жөн эле неме койсоңуздар болот. жок, биз өзү атаганыбыз бар эле. Бисмилла. Гүл берсек солуп калат, идиш берсек сынып калат. Онун көрү конверт берүүнү чечтик. Биз өз немебиз менен, добро сөз менен. Силерге ишиңерге ийгилик, рахмат. Биз үй алып абдан кубанып турабыз. Мекендештерге айтат элек, ким үй алгысы келсе, Самаранын кеңсесиге барып, жолугуп алса болот. Биз мына бүгүн үй алып сүйүнүп отурабыз. Кубанычтабыз. Кубанычтабыз. Рахмат. Силерге абдан ыраазыбыз. Рахмат, Алла разы болсун.